Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жүргөн менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып коюңуздар, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына буйруса Мурас клиникасына жардама тапканына келип калдык. Атайын бизди чакырган экен. Мурас клиникасы иштеп баштаганына 8 жылдын жүзү болуптур. Кимде-ким мурда кийин келип жүргөндөр болсо, телелер боюнча, услугалары боюнча өз оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Буйруса мына келип жетекчилер менен сүйлөшүп, мына 10 кыйналган эжекелерге бир жардам берелик деп бизди атайын видеодо айтып кой деди. Андыктан жардамга муктаж эжекелер, карындаштар болгон болсо, мына Кудай ыраазычылыгы үчүн мына номерлерге жазып келип көрүнүп кетсеңиздер болот. Кандай жардам керек болсо ошол полный жардам беришет 10 эже карындаштарга. Андыктан лайк басып коюңуздар. Алла разы болсун деп жаза кетиңиздер. Мына чындыгында ыраазычылык билдиребиз биз дагы. Эртең мененки ошол 10дон кечки 8ге чейин иштейт экен. Анан стоматологиясы 24 саат бою сиздерге кызмат көргөзүүгө даяр. Метродон кандай келишини мен сиздерге айтып беремин. Римская, площадь Ильичанын выходтардан чыккандан кийин эле бир 3-4 мүнөттүк жол. Өздөрү видео тарттыр, видеонун аягына коюп беремин. Парковкаларды айтып коеюн. Монун бардыгы парковкалар бүгүн бесплатный экен. Негизи 80 или 150 рубльге чейин болуш керек парковка. 40 рубль экен, 40 рубль экен. Мына парковканы кой бересиздер. Бекер парковка жок экен, бир туугандар, ошону айтып коеюн. Жүрүңүздөр, ичкериден маалымат берейин сиздерге. Киргенден кийин эле ошол жерден бакыйлаларды бутка кийип, бул жер күтүү залдары экен мындай айтканда. Үстүмө мен өзгөчөлөнүп алдаргазы халат кийип алдым. Эми сиздерге толук тааныштырып берелик. Бул жерге келгенде эжеке өзү күтүп алат. Бегим эжекебиз, саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы келдим. Сөзүнүн башында эле бизден келгендерге кандай арзандатуу кылып бересиз? Ошондон баштап. Сиздерден Кыргызбай каналынан келгендерге баардык услугаларга 15% арзандатуу кылып беребиз. И сиз айтып кеткендей эле колунда жок ушу кичине муктаждыктар муктаж болуп кыйналгандарга да 10 адамга бекер медициналык жардам беребиз. Бул эже карындаштарга тиешелүү буюрса. Ооба, эже карындаштарга. Биринчи кабаты. Экинчи кабаты карабайт да, ал жак. Ал жакта дагы стоматологиябыз бар. Азыр биринчи этажды сизге тааныштырып кетейин. Клиника Мурас эртең мененки 10дон кечки 8ге чейин иштейт мына. Караңыздар. Кандай кызматтар барлыгын могу жерден эле мындай көргөзүп коем сиздерге. Караңыздарчы мына. Мына ушул кызматтар боюнча кеңири кайрылсаңыздар болот. Эми бул жактан киргенде эле стоматологияга бизге запись менен келишет көбүнчө. Лечебный жагыбыз саат 10дон кечки 8ге чейин иштейт. Ал жакка без записи живой очередь менен кабыл алабыз. Биринчи ушул жакка ресепшнге келишип, анан ушул жактан направлять этип киргизебиз. Бул жерден биздин визиткаларыбыз бар, прайс бар. Гардероб бар бул жакта. Сырткы кийимдерин бул жакка таштап, анан кирсе болот. Бул жерде биздин суубуз бар. Кулерлерде сулар болот ар дайым. Эки эме менен иштейбиз. Бул жакта бизде стоматология. Биринчи кабинетте тааныштырып кетейин. Бул жакта биздин заведующий врачыбыз бар, Матмусаев Талант деп көрсөңүздөр болот. Кирип стоматологиянын заведующий. Аябай опытный врач. Көп жылдан бери, Мурас ачылгандан бери иштейт. Аябай жакшы. Жүрүңүз анда. Бул жерде стоматология аябай көп экен, а? Стоматология 6 кабинет, 7 кресло өзү иштейт. Бул жактагы врач өзү азыр жүрөт. Аябай жакшы жасалган негизи могу клиника. Бул жакта үчүнчү кабинетибиз. Сары. Иштериңиз жакшы. Ушул агалар сиздерге кызмат көргөзүүгө даяр, а? Сейчас подожди. Тура деле.
Бул жакта Базарбаев Эльзар Асанович, аябай опытный врач, детский ушу жаш балдардан баштап чоң адамдарга чейин карайт. Челюстный хирургияда жүргөн өзү, аябай кыйын хирургубуз, опыты көп, ушу клиника ачылгандан бери иштейт. Экөөбүз. Саламатсыздарбы? Келиңиздер, дарыланып кетиңиздер. Көрүктөрдөн өтүп турат кыскасы. Да, көрүктөрдөн өтүп турушат. Бул жакта да Аширов Бектемир деген врачыбыз иштейт. Стоматологияда бардык кызматтарды көрсөтөбүз. Имплант, терапия, хирургия бардык эмелерди. Бардыгы тиш боюнча, Тиш боюнча бардык эмелер. Брекет, тиш салуу, тиш алуу баарын берсеңиздер болот. Жакта эки кресло бар Бул ошо да? жакта эки креслобуз бар, да. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Бул жерде биздин детский стоматологубуз иштейт. Жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап чоң адамдарга чейин карап беребиз. Бул жак стерилизационный кабинетибиз. Бардык инструменттер сөзсүз бул жакта тазалап, жууп, стерилизация менен 100% эме кылып чыгарсак болот. Коопсузданбай эле койсоңуздар болот өзүңүздөрдүн эмесинен. Бул жак рентген кабинетибиз. Бул жактан Ушул жерден рентген тартып эме кылабыз. Жакшы. Эже услугалар көп экен. Жөндүү эле адам кандай бул жагы? Оплаталары ушул жагынан айтып кетсек, негизи келген адамдар ыраазы эле болуп кетеби, кандай? Ооба, баары эле ыраазы болуп кетишет. Бизде салыштырмалар баалары орто эмеде, өтө кымбат эмес, арзан эмес, средний беркиде. Консультация, анестезия, рентген бизде бесплатный. Стоматология бизде круглосуточный иштейт, 24 саат бою кайрылсаңыздар болот. Бул жак лечебный частьти көрсөтөйт. Негизи ошо клиниканы тартканда ошол эшигин аттаганда эле бир акчадан баштайт деген чүйүктөр бар да. Бул жак эми ажаткана бар экен, а? Ажаткана келген пациенттерибизге. И процедурный кабинеттерден эме кылып баштайм. Бизде аял кишилерге, эркек кишилерге атайын бөлөк эме кылганбыз. Бул жак процедурный эркек кишилерге. Эркектер экен. Эркек кишилерге. Азыр адамдар бар экен. Адамдар бар, ооба. Саламатсызбы? Бул жакта биздин врачыбыз, дерматолог, уролог врачыбыз бар, аябай опытный врач. Кайрылып келсеңиздер болот. Эжекебиздин канча жыл стажы бар? Маматсаева Гульмира. 35 жылдык стажыңыз бар. Эжекем. Молодец. Всю жизнь в России работаю. Сиз ошол окууну каяктан бүттүңүз? Фрунзеден 85-жылы, да. Киргизский госмединститут бүткөм 85-жылы. Азыркы учурда кайсыл оорулар менен көптөр кайрылып жатат сизге азыр? Азыр жаз келген себебинен очень много полинозов, сезонный полиноз деп коет. Аллергический ринит, конъюнктивит, ангина очень много, кожные заболевания, экзема, аллергический дерматиттер, псориаздар келип атат. Плюс урология, венерология. Да, конечно. Дерматовенеролог. Урология, конечно. Урология боюнча дагы жаштар кайрылып атабы негизи? Конечно. Кайсыл оору менен көп кайрылып жатышат азыр учурда? Эми айтыш керек болуп Же атат. үсүктөн эгер мүмкүнчүлүк бар, кайрылып жаштарга Пилонефрит. совет айтып койсоңуз дагы болот эми. Пилонефрит в основном. Что еще? Цистит, пилонефрит, урология, венерология, уреоплазма, микоплазма, шулар, гонорея. Жакшы. Пока шулар. Эжеке ишиңизге келик. Рахмат чоң. Эжеке ушул жерде кызмат көрөсүз. Аябай жакшы экен да. 35 жылдык стаж болсо да. Гинекология. Бул жакты көргөзбөй эле коелук. Канча жыл Бул стаж бар? жак Аял киши бар экен. гинекологиябыз Шамаева Назгүл Эргеш клиника ачылгандан бери иштейт, аябай опытный жакшы врачыбыз. Аял кишилерге, еще эжекелерге, карташтарыбызга, сиңдилерибизге келип учетко турса болот бизге клиникага. Эжеке канча жылдык стажыңыз бар? Могу гинекология боюнча дагы стажы көп, эжек карындаштар көп издейт экен да? Стажым эми 15 жыл. 15 жыл стажыңыз бар. 15 жыл. Аябай жакшы экен. Учетко дагы коесуздар. Учетка да турса болот бизге да. Так положено бизде лицензия менен полный как московский программа менен ошол мен талап кылган неме программа менен эле кабыл алып, анан эми бизгилер баягы мигрант болгон үчүн бизде бир аз ылдыйлатып беребиз. Кээден баягы кыргызчылык. Ошондой кызыл, Ошондой эле болот кээдечи. Себеби московский клиникалар менен салыштырганда өтө бизге бир аз төмөнүрөөк болуп калат.
ошо эми баягы государственныйга тура албаган үчүн бизде бир аз жеңилдиктер көбүрөөк. Анан бизде эмнеси жакшы, эми баарыбыз мигрант болгондон кийин Москвага келип иштешет да, анан бошогондо гана келишет. Мисалы үчүн жана мына күнү кел, аны күнү кел, постоянно келип тур дей албайбыз. Себеби анан эми ал ден соолугуна караштуу болот. Ошол. Ишиңизге келге жеке. Рахмат. Аябай жакшы. Толук ошол стажы жогору адамдар экен да сиздер да? ооба 35 жыл, 15 жыл. Жакшы. Бул жагы эми күтүү залы, өзүңүздөр баа бериңиздер. Жасалгыларына, тазалыгына, чындыгында. Бул жакчы. Бул жакта биздин невролог и педиатр эжекебиз тоже клиника ачылгандан бери иштейт. Аябай опытный врач, кайрылсаңыздар болот. Федерация эме боюнча Аябай жакшы. тартып кетсеңиздер болот. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Сиз эмне боюнча кайрылдыңыз, келдиңиз? Мен суук тийгизип алдым бираз. Сууктаба? Жакшы эле карай экен, кандай? Мен бул жердин постоянный клиентмин. 3 жылдан бери эле келем. Жылда бир жолу да келип бир курс лечение алабыз. Жакшы карайт да. Ишиңизге каяктан болосуз, бир салам айтып койсоңуз болот. Бизде көп. Жалал Абад таксыдан бул. Жалал Абад таксы сыйла. Кайсы врачка келдиңиз? Мен бул эжекке келдим. АЗЧ боюнча кичине отзыв таштап койсоңуз болот, айтып кетсеңиз болот. Конечно, айдачы мен, по-моему, 3-чү жолу келдим бул эжекке. Аябай жакшы. Биринчи, лечение жазып бердим мурун, менчи сурап, баарын тактап, текшерип, анан ошо нерсе жазып берет да. Тейлөөсү кандай экен? Тейлөөсү боюнча айтып. Тейлөөсү эми канча балдык? 5 балл десеңер 5, 10 балл десеңер максимал. Эң жогорусу да. Эжекебиз бизде аябай жакшы. Ишиңизге келип. Оорубаңыз. Педиатр врачыбыз чоңдорду да неврология жактан чоңдорду дагы карайт. Көп эмелер кайрылат. Бул жака да бул жак УЗИ кабинетибиз. Азыр ичинде пациент бар окшойт. Процедурный кабинет. Эч ким жок экен, кирип тартып кетсеңиздер болот. Бул жака аялдардыкы. Аялдардыкы. Эже ушул жакшы экен. Экөөнү эки жакка бөлгөнүңүз жакшы экен. Аялдар бөлөк, эркектер бөлөт. Жакшы. Кенен ушул жерде үкөлүңөрдү алып, асма үкөл, ысуу үкөл, буздоо үкөл бардыгын беришет экен да, кыскасы. Процедурный кабинеттерибиз бизде саат 10-дон кечи 8ге чейин иштейбиз, бирок саат 7ге чейин гана кабыл алабыз. Укол алганда сөзсүз түрдө жарым саат же 1 саат алынат. Ошого убактын берки кылып, саат 7ге чейин иштетебиз бул жакта. Бардык нерсе таза. Бир жумада 4-5 жолу алмаштырып турабыз, одноразовый беркилерди салып турабыз. Жакшы, эже ошол. Сөзсүз. Бул элдин ичинде тейлөө, мамиле да. Тейлөө жакшы болсо, мамиле жакшы болсо, кайрыла беришет негизи. Арзаныраак болсо кичине. Андан жакшы болот. Нур үстөгөн. Бул жак биздин лабораториябыз, биздин медсестра кыздарыбыз. Биз эки Москвада самый популярный эки лаборатория менен иштешебиз, СМД, инвитро менен. Баалары дагы аябай эме жакшы биздин мигранттарга. Канча саатта чыгат эми анализ тапшыргандан кийин? Анализдердин эмелери ар кандай да. Например, бүгүн общий анализ менен кровь же моча тапшырып кетсе, результаты бир күндө чыгып калат, эртеси күнү чыгып калат. Кээ бир анализдер бар, бүгүн тапшырып кетсе, бир жумадан кийин чыгат. Алардын эми 3000ден ашык анализдер бар, ошон үчүн точный беркинисин өзү ар кандай да? Да, ар кандай. Келип пациенттерибиз анализ тапшыргандан кийин өзүбүз айтабыз сурокторун. Же эмеге жөнөтүп бере алабыз. Нурай бул жакта ачып койгочу. Бул жагыңызчы. Кабинетте. Азыр Кандайсыздар? саламатсыздарбы, кирелечи бир Сиңизге минутка. жакшыбы? Бул жак кардиолог. Видеого тартып көрөлүкпү эжеке? Чолокова Гүлгакы Бактыбековна, аябай жакшы кардиолог врачыбыз биздин. Эжеке, канча жылдык стажыңыз бар, саламатсызбы да? 15 жыл 15 жыл стажыңыз бар. Жакшы. Тейлөөсү кандай экен эже? Жакшы эле. Мен биринчи келип атам, жакшы эле карашып атат. Биринчи келдим берге. Жакшы, оорубаңыз. Мына. Эжекебизге кайрылыңыздар. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, чындыгында ошол ооруп калсаңыздар, ушул клиника сиздерге кызмат көрсөтүүгө даяр экен да. Бул жак биздин перевязочный кабинетибиз. Азыр кичинекей хирургический беркилерди алабыз. Тырмак, көзгө бир нерсе түшсө, папиллома, берки дерматолог эжекебиз эме кылат, врачыбыз удаление кылат, лазерный аппараттар бар өзүнүн. Ошол менен удаление кылат бул жакта. Жакшы. Дагы кайсы жактарды көргөзүш керек? УЗИбиз бар бул жерде. Азыр жыл истемиров да. Ичинде бирөө бар окшойт. Ичинде азыр эмеси пациенти бар окшойт. Көргөзүп койсок болобу? Нет, мне она раздета. Все, хорошо. Бул жакта УЗИ кабинетибиз, эже тоже аябай опыту көп эже. Канча жылдык опыт бар эже? Чоң, жаш чоң эже экен. Жашы чоң эже, бир 20 жылдай опыту бар. Ой, жакшы.
Барын топтоп алган окшойт жа. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик эжеке. Ушундай ар дайым. Негизи эле мен ошол 10 адамга, 10 эжекелерге ушундай бекер бир нерселерди уюштуралык десем, бул эжекебиз айтты. Негизи биз кыйналган адамдарга негизинен биз бекер кызмат көргөзөт элек деп кубандырып койдуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Эч качан оорубаңыздар. Ошо тилеген максаттарыңыздар жетишип, мына иштөө убактыларын айттык, адрестерин мен жазып койдум, номерлерин жазып койдум. Ошол кыйналып калган эже карындаштар болсо, ошол группаларын бөлүшүп коюңуздар. Кимдир бирөөгө пайда болуп калар. Ошол жазыласыздар, келбей туруп, ошол сүйлөшүп келсеңиздер болот. Көрүшкөнчө анда Кыргызбай YouTube каналына катталып, лайк басып коюңуздар. Телөөсү боюнча өз оюңуздарды айта кетиңиздер, видеонун башында айткандай. Жолдон бери кандай келет, метродон бери аны коюп берелик анда.